Ma min musallin illa ve melekun an yaminih ve melekun an yasarih. Fa in atammaha araca biha ve in lem yutimmaha daraba biha vajhah. Na'udhu billah. Qaysi bir insan deydi, namaz okuyduğun bolsa, qaysi bir insan namaz okusa, bir perişte anın oң жағында тұрады, екінші періште анын сол жағында тұрады, намаз оқыватқанда. Егер ал инсан намазды, рүку саждасын, даратын толық оқыса, зикірлерін толық қылса, жарым-жартылай сүннетін таштап шығып кетпестен, же артындағы зикірлерін уахаби салафтарға оқшап, артындағы зикірлерін таштап шығып кетпестен балким толық оқыса, арожа биха, ал періште, екі періште жаңағы инсанның намазын асманға көтеріп кетеді. Фаилам ютиммаха, алем егер ал инсан оқыған намазын толық оқывады, зикірлерін таштады, же рүку саждасын толық қылбады, айтор кемшілікті оқылды көбінше. Дораба биха вача, анда ошол екі періште жаңа намаздың артынан қайра өзінің бетіне шығады дейді. Наудубилля, Құдай сақтасын. Біз дуа қылабыз. Эмне дуа қылабыз? Әрдайым намаздан кейін жұма болу, 5 уақыт намаз болу, намаздан кейін дуа қылабыз. Аллахумма тақаббал минна хадихи салатал жума. Аллахым мага ушул жума намазымды, же ушул пешим, ушул барымда, ушул асыр, куфтан, шам намаздарымды кабыл кылгын. Ва ла тадриб биха вужухана я илахи аламин. Я аламдардын Роббиси ушул намазымды кайра жүзүмө улатырган намаздардан кылбагын деп, жума намазды окугандан кийин албетте дуа кылабыз. Кээ бир учурларда салафит, вахабит деген башка бир асыл мурас болгон, биздин ата-бабабыз калтырып кеткен салттуу динибизге туура келбеген агымдар биздерге эмнени үйрөтүп атат? Көп көрүп атасыздар. Өзбектердин же башка бир айылдарга барганда көрүп атасыздар. Эмнени? Намаздан кийин зикирлерди калтырып чыгып кетет. Же сүннөттөрүн окубай коет. Бул жерде хадисте айтты. Намазды толук окубаган болсо, ол Кудай Таала кыяматта эмес, балким жанагы эки периште ал жерде бетине намаз менен урат деп айтат. Намазды толук. Анан биз баягы зикирлерди эмне үчүн кылабыз? Ал жерде да бир аз маалымат берелү. Мисалы намаздан кийин 30 жол субханалла, 30 жол алхамдулилlah, 30 жол Аллаху акбар. Зикирлерди кылабыз. Андан кийин дуа кылабыз, андан Кур'ан окуйбуз, андан кийин савап айтабыз. Эмне пайдасы, эмне фазилети бар бунун? Бирсин айтып өтсөк, пайгамбар алейхиссалам алдына кедейлер келди. Кедейлер келип пайгамбарыбызга арызданды. Я Расулаллах, инсандар деди, башка бай адамдар байлыгы менен садака берип атат, байлыгы менен ихсан кылып атат. Анан алардын ошол байлыктан ихсан кылгандыгы, садака бергендиги себебинен бизден караганда көптөгөн сооп амалдарга жетишип атат. А бирок биз кедейбиз, бизде колубузда эчтеке жок, биз садака бере албай атабыз деп. Биз кантип ошол байлардай бир сооп амалды кантип ала алабыз деп пайгамбарыбыз. Ана пайгамбарыбыз айтты, ар намаздан кийин субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар деп ошол 3 зикирди 30 жылдан тапкыла, ошол байлардын садака берген, байлардын зекет берген, байлардын ихсан кылгандай соогун аласыңар dedi пайгамбарыбыз. Анан бир нече убакыттан кийин кайра баягы келелер кайра келди пайгамбарыбыздын алдына. Я Расулаллах, байлар дагы баягы зикирлерди үйрөнүп алышты dedi. Байлар дагы ал зикирлерди кылып атат. Алар деле биз менен кошо кылып атат, и кошумча алар зекет берип атат. Алар дагы садака берип атат. Эми кандай кылабыз дегенде пайгамбарыбыз айтты, кедейлер байларга караганда 500 жыл мурда бейишке кирип кетти. Аныкканда кедейлер өтө сүйүнүчтү. Бул хадистин маанисин, мазмунун караңыздар. Бул жерде байлардын берген садакасынан дагы 33 жол кылган ихсан, 30 жол кылган зикирлерибиз баягы намаздан кийинки. Ошол байлардын кылган ихсанындай, байлардын кылган садакасындай бир чоң соопталат деп пайгамбарыбыз үйрөттү караңыз. Биз ар дайым ар бир намаздан кийин ошол соопка аракет кылып зикет кылып атабыз. Бул баягы асмандан түшүп калган нерсе эмес да. Ушул хадистен негизинен алынган нерсе. Албетте бул зикирди кылгандан кийин биз дуа кылып атабыз. Жана айткандай, Аллахумма тaqabbal minna hadhihi salatal jumu'a wa la tadrib biha wujuhana. Аллахым ушул намазыбызды кабыл кыл, ушуну кыяматта биздин жүзүбүзгө урап намаздан кылба деп, намазыбыздын кабыл болуусуна аркасынан дуа кылып атабыз. Андан кийин ошону менен кошо кабырда жаткан ата-энебизди да унутуп койгон жокпуз. Аларга бир Кур'ан тилават кылып, Аллахумма гфир лил му'минин вал му'минат. Аллахым момун мусулман бир туугандарыбызды, момун мусулман мархума аялдарды, өткөндөрдүн бардыгын өз рахматыңа ал, кабырларын бейиш нуру менен нурландыр, кабырларын Кур'ан нуру менен нурландыр деп, ата-энебизди да унутуп койгон жокпуз, өткөндөрдү да унутуп койгон жокпуз. И анын артынан салават айтабыз. Эмне үчүн? Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ма мин дуаин фа байнаху ва байна сама хижабун. Кайсы бир жерде дуа кылынган болсо, асманга көтөрүлөт, бирок асман эшиктери ачылбай хижап болуп тосулуп турат.
Kaçan Peygamber aleyhisselamga salavat aytılganda salavattın faziletin asman eşikleri açılır, anan dualarımız kötürülür. Bu bardığı birbirine baylanışlı nerse. Namaz okuyuz, ardından zikri. Andan keyinki Kur'an'ı, andan keyin Peygamber'e salavat aytıyoruz. Bulardan bardığı şu namazımızın kabul bolusuna kılgan dualarımız. Kebirlerdi görüyoruz, kebir şunlarda как будто şu namazına vermeyi da şu namazın kabul boldu 100%. Dar öyle şu farz okuyup çıkıp ketedi. Zikri kana, duası kana, ata-enege kılgan duan kana, ardından Peygamber destek dua kılganımız kana. Al nerseler dügötpeyli. Al nerselerdi biz jaka alıp kelbeyli. Elhamdülillah bizde ança-munça işimiz barlar kana çıkmasak, aytor bizde jakşı elhamdülillah. Hiç kim çıkmaydı, oturabız. Akırnaça zikirdi kılıp, akırnaça duanı kılıp, akırnaça salavattan kaydı oturabız elhamdülillah. Şükür aytabız. Al canağı bir buzuk akidalarda buzuk işeringlerdir. Bizim ayını alıp kelbeyle koydu. Keregi yok anay okuydular bizge. Anda işerinde bizge keregi yok.